Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу агайын, эже карындаштар. Акыркы күнү алыстагы качып жүргөн, бозгунда жүргөн укмуш акылдуулар аябай резонанс жаратып атат. Ошол боюнча бир аз ой жүгүртөйүн деп турам, туугандар. Албетте бир аз убактыңыздарды алсам кечирим сурайм. Атамбаев жана Сапар Исаков жөнүндө, эми көбүнчө Атамбаев жөнүндө айтайын, туугандар. Атамбаев бүгүнкү бийликти, бүгүнкү президентти, урматтуу Садыр Нуркожоевичти аябай сен досторуң байып атат деп камчы Кыдыршаевичке сөз тийгизип, балдарың байып кетти, тияк көз алдында сен 5 жылда бир да убадаң аткарган жоксуң, 5 жылдан бери иштеп атасың, сенин жалганыңа тойдук деп. Эми мындай айтканда мен жөн эле, туугандар, Атамбаев менен же Сапар менен бир мындай жеке эчтеке деле жок. Болгону чындык логика менен бир аз салыштырып берейин, туугандар. Атамбаев 2010 жыл бийликке келгенде эми өкмөт башчы болуп турду. Башында эми 2 жыл Отунбаева, 2 жылда эми бир 6 шляпасын өзгөрткөндөн башкага жарабай кеткенде, аякбагы эми Атамбаев эле башкарып атты. 10 жыл Атамбаев бийликте турду. 10 жылда койсо болот, почти 7 жыл бийликте турду. Анан хан болом деп досун өткөрүп берип, көрдүңөр аягы эмне болду. Анан Атамбаев ошол учурда эмне кылды? Атамбаев айтып атат, сен бүгүнкү күндө улутту, башканда мен ушундай түшүндүм, улутту бир коркунучтуу абалга алып келип такадың дегендей айтып атат да. Атамбаев улутту жок кылып койгон, туугандар. Биз кыргыз улут катары жок болуп кеткенбиз Атамбаевдин учурунда. Билесиңер, эсиңерде болсо керек, Европадан, даже тиги Чыгыш Азия жактан, Америка, Канада, Россия, Турция, ошол жактардан жүздөгөн кытайлар кыргыз паспорту менен колго түшүп баштаган. Улуту деген жерге Кытай деп жазып коюпту. Аны баарыбыз көргөнбүз, туугандар. Анан Атамбаев ошол нерседен бизнесин сактап калам деп, улут дегенди, бизди кыргыз деген улутубузду жок кылып, паспортко жөн эле кыргызстандык деп паспорт бере баштаган, туугандар. Элдерге паспорт жетпей, ажиотаж паспорт алыш үчүн 6 айлап элдер очередке туруп калган, туугандар. Мынакей, Атамбаев бизди кандай немеге алып келген. Атамбаевдин учурунда, туугандар, биз сырткы саясаттан биз кандайга жетишкендиктерге жетиштик. Атамбаевдин учурунда биз сырткы саясаттан биздин жетишкендигибиз шкалабыз. Мындай, бул Путиндин бетинен кандай өптү деген гана немеде калганбыз, туугандар. Бир ой менен калганбыз да. Анткени биз экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы биз баардык кошуналар менен мамилебизди үзүп, биз блокадада калганбыз, туугандар. Атамбаевдин учурунда, ошо акылдуу Атамбаевдин учурунда казактар менен мамиле өлдү, өзбектер менен өлдү, тажиктер менен өлдү. Кытайлар менен азыр мынакей Кытай басып кетти, окуйда ошо Атамбаевдин чөөлөрү кыйкырып жүрөт. Атамбаевдин учурунда жанагы алтын казабыз деген кытайларды уруп коюп, балдар оптом камалышкан Атамбаевдин учурунда. Ошол кездеги КТР, ЛТРди карагыла, ошол кездеги жаңылыктарды карагыла, биздин стратегиялык кошунабызды жарандарын уруп койдуңар деген ушундай бир эме болчу. Бүгүнкү күндө жок, алар унутулуп калды. Жанагы биз шолокто ыйлаган бир акылдуусу бар. Атамбаевден 60 жылда Атамбаев гана жол салды деп. Анысы жөн эле азыр кудулдай болуп мылжыңдап жүрөт. Атамбаевдин салган жолу жыландын изиндей кылып, ал акчага туннель салып койсо болот эле, Оштон Бишкекке. Ал акчага салган жолдун бүгүнкү күнгө чейин ремонту бүтпөйт. Ал жол ачылбай туруп ремонтту азыр да бүгүнкү күндө. Ош Бишкек альтернатив жол. Анан бул Атамбаев дагы эмне иш кылды? Биз сырткы саясатта блокадада калган аз келгенбиз, сырткы саясатта жетишкендигибиз Атамбаев Путиндин мойнунан кучактап өпкөнүн биз чоң жетишкендик катары ойлоп калган. Башка биз менен ачканда тупик, биз талкаланып бүткөн болчу. Анан тиги Садыр Жапаров, сен мындай убада бердиң, аткарбадың деп баарын санап, өзү эмне кылды? Ал өзү эмне кылды Кыргызстанды? Талкалап, улутубузду алып, манкурт кылып, кыргыз улуту жок кылып, төлөп тепсе түпүрүп коюп кетти Кыргызстанга. Экономиканы айтпай эле коеюн. Экономика ошол учурда арзан болчу, ошол учурда мындай болчу, ошол учурда дүйнө жүзү боюнча абал ошондой болчу. Атамбаев эмне ошол арзан кылып же болсо бир реформасын бир Атамбаевдин жасаган ошол нерсеге алып келди. Атамбаев ошол реформаны жасап, ошондо арзанчылык болду деп айткылачы. Бир далилди. Эч нерсе кылган жок. Атамбаев.
Анан Атамбаев сындагандарды камабайт эле. Атамбаев эмне деп актанат? Эч нерсе кылбаса, сындасаң учпай туруп берет да, анан эмне кылат эле? Бир иш кылбаса, только уурдаса, жесе, анан кийин сындагандарга эмне деп анан камасын, жазаласын? Камагандарын камап эле койду го. Жүк ташыйм деп Азаттык барып далилдеди. Камабак түгүр Текебайын кошуп камабадыбы? Тиги Дача сууда канча адамды өлтүрүп коюшту. Даже барып бутпас, барып койгон жок го ошого, жараган жок го ошо өлгөндөргө. Мынакей тоголок жетим калышты жаш балдар. Бир нече үй биле жок болуп кетти. Анан бүт бизге окшоп бүгүнкү күндө факты менен курулуп аткан нерсени көрсөтүп, момундай курулуп атат, мына мамлекетте мындай жылыш бар, момундай дегенди сен пактакорсуң, сен паткалимсиң дегендер бүгүнкү күндө Атамбаевка кол чабып, сиз жакшысыз деп атышат. Мында ошо силер паткалимсиңер, силер пактакорсуңар. Силерде уят жок. Бир токтун ишин жасап алган бир келесону, ошонун болбогон бир мындай акчасы үчүн, кусундусу үчүн ошону силер мактап отурасыңар. Мына силерде уят жок, силер пактакорсуңар. Силерде бет деле жок. Окуп атабыз бардыгын, комменттериңерди окуп атабыз. Акмак эле экенсиңер. Ошондой кыргыздын улутун талкалап жок кылган адамды мактап жактап отурган силерде бет деле жок экен, кээ бир журналисттер. Анан мында салыштырып келгенде экономика, жол, башка жактарда реформалар Атамбаевдики 0. Только минуска иштеген. Анан ошол адам бүгүнкү чыгып алып акыл үйрөтүп, анан миттиң, анан анттиң, анан демократиянын дысына бир айтпай эле койсо болмок ушул кишичи. Анан биз мынакей ар бир нерсени эстеп айтып турабыз. Сапары эми мындайча айтканда билесиңер, эмне кылган. Ал Сапар мен мисалы үчүн ошолорду ишенип шайлаган элге дагы мындайча айтканда ачуум келет да. Сапарды керек болсо сапожник кылганга татыксыз адам экен. Сапожник кылып койсоң, ал жыртык ботинкеңди сатып туруп, галошты кие бер деп туруп качып кете турган адам экен да. Анан туруп алып акыл үйрөтүп, мендай эле, андай эле деп. Ошол туугандар, бүгүнкү күндө жасалып жаткан иштерди Атамбаев 10 жыл бийликте туруп, почти 10 жыл бийликте туруп, 5 жылда азыркы президент командасы менен жасаган иштин 100дөн 1-ин жасаган жок. Жасаса айтып бергиле, буну кылды деп. Эч кандай реформа кылган жок. Электр энергияны 1 жыл көрсө өчүрбөптү. Ошондо дагы 10 эсе кылып Казакстандан сатып алып, эптеп, анан аны болсо бүт электр энергия мойнуна ийилип, миллиарддаган карызга киргизип коюп кетиптир. Ошо шайлоого жакын. Анан ошол киши чыгып алып бизге акыл үйрөтүп, бизге мындай бир жол көрсөткөнгө укуктук дагы, моралдык жактан дагы эч жактан акысы жок. Ал жөнөкөй эле катардагы бир аферист экен да. Просто ага удачный болуп, элди алдап, мен кыйратам, мен митем деп президент болуп, талкалап жеп кеткени гана болуп калыптыр. А так мындай эле бир көчөдөгү адам экен. Ошол туугандар. Салыштырмалуу, логикалык жактан ушул эле. Башка бир эмеси жок. Рахмат, бар болуңуздар, аман болуңуздар.